Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Бүгүн дагы бир көрүүчүм айтты эле, Украинада Орусия экөө бири-бирине жаңы дрондорду колдонуп жатышат. Ага рэп да эч кандай таасир бербейт экен. Ал дрондор өзгөчө бир жаңы технология болуп мындай өнүгүп жатат. Ал боюнча кичине айтып бергилсеңер жакшы болот эле деп. Ушул боюнча да кичине айтып кетели, анткени аскердик технологиялар ордунда турбайт, жакшы өнүгүп келатат. Албетте анын аркасы менен ошо Кыргызстандагы үйрөнүүгө жаңылыктар, жаңы нерселер бар да. Эмнесин үйрөнсөк болот? Эң биринчи, эң алгачкысы, Кыргызстан ушул Украинада, Орусияда согушта негизи дрондорду чыгарганга чечим жасаш керек. Дрондордун санын миллиондоп складтарга коюп коюш керек. Дрондорду башкаруучу программаларды жазып, аны иштетүүчү инженерлерди да окутуш керек. Анткени биздин коопсуздук үчүн бул аябай жакшы болот да. Оптикалык була дрондор деген пайда болуптур Украина менен Орусиянын ортосунда. Экөө тең бир эле убакта колдоно башташты. Аны мурун эле Raytheon деген, Raizen деген компаниялар, мисалы үчүн Америка Штаттарында иштеп чыгышкан, Францияда иштеп чыгышкан, Улуу Британияда ошондой менен ракеттерди кылышкан. Мисалы үчүн эң биринчи провод менен ракетаны аткан Тау деген америкалык ракета бар. Ал атканда ошол артынан жезден жасалган ичке провод кошулат. Куйт, ошол провод менен кошо учат. Провод өзү катушкага бекитилген, ал катушкасы бошогон сайын 2 километрге чейин учалат. Анан негизи Америка Штаттарынын 70-жылдан баштап ошо 90-жылдарга чейин мындай оператор менен лазер нуру менен башкарылган ошол ракета, Тоо ракеталар ушундай эле жез кабель менен колдонулчу да. Ошол эле принципти булар дрондорго колдоно башташты. Акыркы жылдары оптоволокно, оптикалык мындай була пайда болду. Ошол нерсе абдан мындай жакшы өзүн көрсөтүп жатат да бүгүн согуш талаада. Ал деген кадимки эле дрон, бирок кээ бир учурда эгерде ошол оптикалык булаана жез кабелин кошсо, батареясыз ичке дрон болот. Анын сырткары дагы ошол дрондо эч кандай антенна, эч нерсе жок да, GPS жана башка дронду башкаруучу нерселер жок. Анткени бүт ошол башкаруу аракеттери ошо була, ошол провод аркылуу, кабель аркылуу жасалат дагы. Ага да ошо дрондун моторуна берилген электроэнергия ошол эле провод, кабель менен кете берет да. Ошондой дрон. Ошондуктан ичинде электроника жок болгондуктан, радиоэлектроника жок болгондуктан, телеметрия системасы жок болгондуктан рэпти тоотпойт да бул дрон. Бир гана электромагниттик сокку болсо ошону тоотот. Анткени ичинде кантсе да электроэнергияга, статикалык электроэнергияга туруштук берүүчү материалдардан нерселер жок. Ошо негизи эми электромагниттик жарылуу болуп кетсе, ушундай дрон деле бузулат, түшөт. Бирок жалпысынан рэптер буга эч кандай таасир кыла албайт да. Негизи ушундай көрүнөт да, көрүп атасыңар сүрөттө. Катушкасы бар, катушкасынын ичинде ошо оптоволокно кабели ушундай оролуп турат, учкан сайын ал деген чечилип турат. Анан дрон кайра учуп келгенде ошонун баары кайра терип чыгыш керек. Же болбосо кээ бир учурда бир эле жолу колдонулуп калат ал кабелдер. Анткени кабелдер үзүлүшү ыктымал, чөпкө, кирге аралашып, таштарга баягы аны кайра жыйнап атканда ошо аралашып бузулуп калышы ыктымал. Анткени кээ бир учурда ошол кабелдер 10 километрге чейин чоюлат да. Ошо негизи артыкчылыктары кандай? Жогорку ылдамдыкта маалымат алмашат. Ушундай дронду 2-3 километрге көтөрүп коюп туруп, илип коесуң. Ал деген баягы эгерде генераторго кошсоң же жалпы тармакка, электр тармакка кошсоң, ал деген тура берет да. Мотор күйүп кетмейинче тура берет. Керек болсо 1 суткага чейин тура берет да ошол асманда. Электроэнергия бар болсо эле. Аны ошо кабель аркылуу аябай жогорку сапаттагы сага сүрөттү жиберет да, компьютериңе же планшетиңе же болбосо атайын жабдыгыңа. Ал аябай жогорку деңгээлдеги, жогорку сапаттагы сүрөттү ошо согуш болуп жаткан майдандын үстүндө көзөмөл орнотууга өтө ылайыктуу нерсе болот да. Коопсуз жашыруун операцияларга жарайт. Анткени бүгүнкү күндө аскердик сырды ачпайын. Бирок дрон учкан сайын, кадимки эле силер алып алган дрон учкан сайын анын изи кадимкидей окулат да. Атайын жабдыктар бар. Алар дрон кайдан учту, кантип учту, каяка учуп баратат, ушу бүт маалыматты көрсөтүп турат. Анткени ичинде эгерде радио жабдыктар болсо, ал радио жыштыктар жана GPS сигналдар
кадимкидей окулат, жазылат, табылат да. Ошол эле заматта сиздер жака мисалы үчүн дронду көтөрдү дегенде эле артиллерия урса же болбосо согуш дрону учуп келип, камикадзе жанкечти дрон учуп келип туруп жок кылып салышы ыктымал да сиздерди ошол жерден, ошо дронду көтөргөн жерден. Бул нерсе болсо GPS модулу жок, ичинде радио мындай жыштыктарды кандайдыр бир из калтыруучу жабдык жок. Ошондуктан бул дрон көтөрүлсө аны эч ким көрбөйт. Кемчиликтери аралыгы чектелүү да. Аралыгы кээ бир учурда эң биринчи дрондор 200 эле метр болчу, алардын иштей турчу аралыгы. Негизи бүгүнкү күнү ошо 10 километрге чейин жетип калды дейт да. Дагы бир коркунучу ошол кабель аябай назик, сезимтал да. Ага шамал катуу үйлөбөйсө үзүлөт. 2 километрге чойлгандан кийин жан жаап атканда оордонот да. Же катуу жан жаабыйсы, мөндүр жаабыйсы үзүлөт. Жолдон учуп баратканда талдардын бутакчаларына тийсе үзүлөт, чөп катып калган курайга үзүлөт, деги эле үзүлө берет да кечке. Ошонусу жаман нерсеси да, анткени кабель ушундай назик. Колдонуу тармактары негизи аскердик чалгындоо операцияларды эгерде Raptor аябай катуу колдонотсо, ошол Raptorду жок кылууга жардам берет да. Мисалы үчүн ушул дрондорду такыр көрбөй калат да, радарлар бир чымчык көргөндөй эле болот, бирок негизи дрон экенин байкабай калат. Ошол радарларды S300, S400, Patriot деген системалар талкалаганга өтө ыңгайлуу да, эгерде ошол системага жакын келе алсаң 10 километрге же 2 километрге. Өнөр жай, мунай жана газ объекттерине эгерде согуш болбосо, алардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүш үчүн жакшы да, илип коесуң улам-улам, баягы тейлеп коесуң, учуп тегеректин баарын тепловизор менен карап, ошо тейлей берет да, кайтарат да. Ошол дрону көрсө бирөөнү компьютериңде тиешелүү программа болсо сага сигнал берет, бул жерден бирөө бөтөн жүрөт деген. Ошондо анда колчуларды кайтаргандарды жиберип коесуң да, барып карап келе эмне болуп кетти деп. Коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдарга, стратегиялык объекттерди коргоого, террористтердик акттарды алдын алууга жардам берет да. Ошол максатында да колдонулат. Ал аралыгы кандай болот? Оптикалык булак кабелинде негизи 100 метрден 10 чакырымга чейин да, 100 метрден 10 километрге чейин ошондой болуп жүрөт. Орусия фронт жана Украина согушунда булар аябай кеңири колдонула баштады. Бул кезде анткени Украинанын Raptor'ы Орусиянын Raptor'ынан жакшыраак иштеген NATO'нун Raptor'ынан болгондуктан. Ошондо украиналыктар да тез ушуну өндүрө баштады. Украиналыктар лидерликти алды ушундан. Бүгүнкү күнү ушу 4-төн көрөлү кандай мисалы үчүн түрлөр бар. Украинада NSH Argus 30 деген бар. 20 километрге чейин кабелин чоет. 4 килограмм жүккө чейин ташый алат. Ошон үчүн негизи эгерде орусиялыктар катуу реп койгондо ошондой оптикалык булак менен коштолгон дрондор ошол рептердин талкалайт да, биринен артан бирин. Хижак Rep Off деген дагы дрон бар. 5-10 километр аралыгына чейин учат, 2 килограмм жардыргыч зат же болсо жүк ташый алат да. Анан Black Widow же болсо кара курт деген дрондор бар. Web 5 километр. Репке туруштук берет да өзгөчө. Банши деген да оор жүктөрдү ташый турчу дрон бар. Октокоптер, гексакоптер деп коет. Бул латын сөздөрү да. Окто бул 4 болсо, булар бул гекса болсо, бул 6, 8, 10 боло берет да, баягы алардын моторлорунун саны. Ошондой нерсе оор жүктөрдү алып жүрөт. Кээ учурларда 50 килограммга чейин жүктү көтөрөт да. Алыгы баягы эле 5 километрдин тегериги, 2-5 километр да. Аргус мисалы үчүн Украинанын дрону ушундай көрүнөт. Ушинтип карасаңар болот. Бул болсо Хижак Ребов деген рептерди талкалоочу дрон ушинтип көрүнөт да, мисалы үчүн. Бул деген ошол эле кара курт деген дрону ушинтип көрүнөт. Анан дагы ошо Банши деген дрону ушундай мотор менен коштолгон. Ушундай кээ бир учурда ошол 6 моторго 12 мотор коштосо болот, үстүнөн да астынан да ушундай дрон да, ал деген оор жүктөрдү ташып атакаларды кылганга колдонулат да. Дагы Орусияныкын карасак, алардыкы кандай? Орусияныкы князь Вандал Новгородский деген жаса башташты, КВН деп коюшат. Орусиян аскерлери ичара 20 километрге чейин учуп, 3,5 килограмм жардыргыч зат же болсо башка жүктөрдү ташый алат. Пирания 5 дегени бар, Пирания 10 дегени бар. Алар пираниялар баягы РПГ гранатасын бекитип, репке туруштук берип, атайын реп машинелерин жардырганга колдонулган дрон да. Анда Гортензия деген бар.
жаңы дрон аябай мүнөздөмөлөр аныктала элек, азыр колдонула баштады, бирок баягы Орусия тарап өзү айтып атат да, колдонуп атабыз, мынакей ушулар биздин дрондор деп. Князь Вандал ушундай көрүнөт, 4 буруштуу рамада октокоптер 4 мотор жайгашкан. Ал эми мисалы үчүн бул Piranha 5, Piranha 10, 5-10 дегени бул 5 километр, 10 километр дегени ушундай өзүлөрү. Алардын мисалы үчүн баасын орусиялыктар өзүлөрү айтып атат, $500 эле тегереги дейт баасы. Бул аябай арзан. Анткени Mavic'тер азыр бүгүнкү баалар менен $1000 $3000-5000 чейин чыгып кетти да, ушундай эле көлөмдөгү. Анан Гортензия деген бар, Гортензия алысыраак учат. Бир 20-15 километрге чейин учушу ыктымал, анткени анын катушкасы ошол опто булаалык кабелди көтөрүүчү катушкасы аябай чоң болуп көрүнөт да сүрөттө. Анан кандай жыйынтыкты айтса болот да. Артыкчылыктары бул дрондор рэпке каршы аябай жакшы мындай нерсе деп айтса болот. Жогорку тактыктагы маалыматты берет да. Мисалы үчүн булар ар кандай помеха, GPS-тин жок болуп кетиши буларга эч кандай таасир этпейт. Узак мөөнөт иштей алат, абдан жакшы да ошол нерсеси. Узак мөөнөт иштөөсү аябай мындай натыйжаны көп берет да. Анан негизи кемчиликтери аралыкта кабель үзүлсө бүттү, өлдү дрон. Кабели да назик да, анткени катуу материал болгондуктан баары бир чоң аралыкта бул албетте өзүнүн сезимталдыгын көрсөтүп ийет да. Кабелдин узундугу менен чектелгендеги дагы бир мындай маселе да, анткени өтө узун кыла албайсың кабелди, баары бир өзүнүн материалдын сапаттары бар, кайсы бир аралыктан ашкандан кийин кабель бүттү, ошо менен анын чыдамкайлыгы бузула баштайт да, үзүлө берет да. Келечекте 20-30 километрге чейин аралыгына чейин ушундай камтыган дрондорду жасаганга пландар бар, бирок ал үчүн атайын жаңы материалдар керек болот. Ал жаңы материалдарды дагы иштеп чыгыш керек да, ага чейин дагы канча убакыт кетер экен. Негизи булактар бар, видеосунда булактар бар, ошо ар бир дронго өзүнүн баягы ссылкалар бар, сайттарына, отчетторун колдонуу боюнча отчетторуна, ошол жерден окусаңар болот да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында да ушул оптоволокондук рэптерди бузуучу, рэптерге каршы мындай атайын аңчылык кылуучу дрондорду дагы өздөштүрүшүбүз керек, чыгарышыбыз керек. Ал үчүн бизнес пландоо керек да. Искердик техниканы жасаганга дагы ошо бизнес ишкерлер болуш керек. Ошону бул QR код менен катталып окусаңыздар болот. Кантип бизнес планды жазыш керек экенин сунуштайм. Ошо телефонуңардын камерасын мейлесеңер, ошо чыгат, ссылка менен катталасыздар да. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө сиздер кандай дейсиздер? Ушундай дрондор биздин армияга пайдалуу болот беле? Оюңар кандай? Бөлүшкүлө да. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.